Жалал Абад шаарындагы Береке базарында ири өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттү өчүрүүгө саат 9:15 2 куткаруу бөлүмү тартылганын билдирди. Кошумча саат 9:28 дагы 2 бөлүм жалпы 4 көчүрмөн эсеп өрт өчүрүүгө чыгышкан. Ошондой эле тез жардам кызматынан 1 бригада жана Ички иштер министрлигинен кызматкерлер жерине тартылган. Жерге жаткырып алып бычактаган. Адам өлтүрүүгө аракет кылган шектүү кармалды. Кечээ соц тармакта белгисиз адамдын эркек кишини жерге жаткырып алып бычак уруп жаткан видеосу тараган. Милиция окуя 7-кече райондогу короолордун биринде болгонун, анда 42 жаштагы адам жабыркаганын билдирди. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, 32 жаштагы шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Автобустун алдында калган 6 жашар бөбөктүн апасы айдоочу кыз машина башкарганды билбегенин, айдоочулук күбөлүгү да жок экенин айтты. Ал шектүү кызга ишенип машинасын берген, адамды да камаш керектигин белгилеген. Чүй облустук милиция бөбөктүн апасынын арызы боюнча үн катып, автоунаа ээси боюнча иш өзүнчө каралып жатканын билдирди. Анын мындай иш аракети транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга уруксат берүү туура келет. Милиция бул анча оор эмес кылмыш болгондуктан автоунаа ээси камалбаганын айткан. Ал эми бөбөктү сүзүп алган кыз учурда терүү абагында. Жарга түшүп кеткен колунду чыгарган жигиттерге интернет колдонуучулары ыраазы болууда. Видеодо алар жарга түшүп кеткен колунду чыгарууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Жардын түбүнө чейин айдап келип, булактай кылып көтөргөндөр жигитти экинчиси тартып алган. Видеодо ары жактан жылкыны тынчы кетип, айланчыктап колунду карап жатканы көрүнөт. Аны жарыялаган киши жайлоодо колуну чоң жарга түшүп кетип, энеси жардам сурагансып кишенип турат деп жазып койгон. Соц тармак колдонуучулары жигиттерге ыраазы болуп алкашкан. Видео кайда тартылганы белгисиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат, 3197 аягы. Ошол эле номерди ой деньги бар баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат, 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Мугалимдердин айлыгын көбөйтүү 2 этап менен ишке ашарын агартуу министри билдирди. Доодургүл Кендирбаеванын айтымында айлык адегенде келерки жылдын апрель айында көбөйтүлөт. Ал эми экинчи этабы октябрь айына туура келет. Буга чейин министр билим берүү тармагындагылардын маянасы көбөйтүүлөрүн билдирип, бирок суммасын ачыктаган эмес. Все-таки не оправдались надежды военного преступника Беньямина Нетаньяху на рыжего балбеса Дональда Трампа. Нетаньяху-то думал, что Дональд Трамп моментально поддержит его в войне против Ирана. А тот хитро слился, сказал, что подумает еще 2 недели. И что получается теперь? При такой интенсивной бомбардировке со стороны Ирана за эти 2 недели камень на камне не останется от Израиля, понимаете? Те бьют очень интенсивно и мощно. Гиперзвуки ракеты пошли, крылатые ракеты пошли. Беспилотники «Шахед», само собой, и хваленный железный купол Израиля оказалась дырявой решетой над небом Израиля. И что же повлекло Дональда Трампа принять такое решение? В отличие от полуумного дурака Нетаньяху, Дональд Трамп намного умнее, хитрее и благоразумнее. Не зря же он долларовый миллиардер. И он понимает, прекрасно понимает, что если начнется война против Ирана полномасштабная, то Иран перекроет Ормузский пролив, где проходит 30%
всей мировой нефти. Все танкера там просто оградят дороги, Ормузский пролив контролируя. Иран вместе с Йеменом. И как благоразумному бизнесмену Трампу это совсем невыгодно. Да и в отличие от этих миролюбивых, они же любят мир, жизнь, вот эти миллиардеры. Богатство не хотят терять. Вот это всякие Трампа там, олигархи мировые. А Ирану в данной ситуации терять нечего. Они привыкли жить под санкциями, мировыми санкциями уже 40 лет. Им терять нечего. Они стремятся в рай, как они говорят в своих учениях. Не зря беспилотники шахедами называли. Смерть это для них благо, для иранцев. Да и с учетом того, что Иран поддерживает Китай, Россия, Северная Корея, БРИКС, весь остальной третий мир, а Израиль никто не поддерживает, кроме США. Потому что Биньямин Нетаньяху и правительство Израиля это военные преступники, которые за год убили около 60 тысяч безоружных жителей Газы, включая детей. Поэтому весь мир ненавидит Израиль и Нетаньяху. А что их сейчас якобы поддерживают евролидеры, там Макроны всякие, Мерцы, Герцы. Так это все в декларативной форме. А народ-то Европы вообще не поддерживает Израиль. Они наоборот протестуют, митингуют, поддерживают Палестину. Поэтому, учитывая все это об этом размышляя, Дональд Трамп принял такое благоразумное решение. Молодчик, рыжий братуха Дональд Трамп, ты благоразумен. И что же может произойти за эти 2 недели раздумья Дональда Трампа с Израилем? Я еще раз повторяю, при такой интенсивной, систематической бомбардировке со стороны Ирана от Израиля ничего не останется. И так они наполовину весь Израиль горит, в развалинах, руинах лежат. Народ воет. СМИ Израиля, конечно, скрывают свои потери. А потери там тысячами погибших тут. Тысячи погибших евреев. Десятки тысяч раненых. Под обломками, под развалинами. Там сотнями лежат тела и живые. Сейчас вообще апокалипсис по всему Израилю идет. И за эти 2 недели стопудово Израиль станет на колени перед Ираном. Стопудово это. Вероятно, таким образом Дональд Трамп, наверное, решил избавиться от надоедливого подопечного Израиля вместе с Нетаньяху. Достар, авайлығыла шығарғашы. Кто это? На смерть кеткен ұқсайды, байқұш. Курьер ұқсайды, а? Мотоциклист. Кто это? Ассаламу алейкум. Bunca hadise kalk gidiyor öpümdeyim, bilmedim ben. Yeni misin? Yok em, o şunu aytam ben. Одиссейде тромесеге тоқтап қалған екен нарозды. Al bozuk kalıptır da. Avarika men turat buna. Hadiseyçi. Al bozuk kalıptır da. Sus biz oturalım hadise. Одиссейде öyle. Sizler bozulup avarika canlısınız. Demet atam. Evet. Biz de bu taptırıp yetişmeye kaldık. Достар, барыңыздарға салам.
мен аны акыркы мезгилде онлайн казинону жарнамалап нерселерден кечирим сурайм, анткени адамдарга мындай терс таасирин тийгизерин билген эмесмин. Ошондуктан бул оюнду мен силерге сунуштабайм жана жарнамалабайм. Жана ошондой эле акыркы убакта, азыркы убакта өтө алдамчылыктан көбөйүп кетти. Например, мен жакында гана өзүмдүн апамдын жеке WhatsApp-ына бир мошенниктер кирип алып, акча сурап, же болбосо жеке шотундагы акчаларын алып койгон ушулар болду. Ошондуктан bunday нерсеге эч качан ишенбеңиздер, биз силерге эскертип кетебиз. Урматтуу жарандар, сиздерге эскертүү. Милиция, УКМК жана башка банк кызматкерлери болуп сиздерге эч качан телефон аркылуу жеке маалыматыңызды сурап чалбайт. Эгерде ошондой маалымат болсо, телефонуңузду дароо өчүрүп, жүзеке кызматына чалып, калган коюңуздар суранабыз.